Жол эрежесин бузгандар праваны кайра алабы? Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн токтотулган жерден жол эрежесин суроо иштери башталат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов маалымдагандай, ким жол эрежесин билбесе, ошол замат айдоочулук күбөлүк алынып, унаа мекемесине жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында аталган мекемеге барып, жол эрежеси боюнча кайрадан сынактан өтсө, айдоочулук күбөлүгү кайтарылып берилет. Сынактан өтпөсө, кийинкиге калтырылат. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап, сынактан өткөндөн кийин гана күбөлүгү кайтарылып берилет, дейт Алагөзов. Бул иштин киргизилишине айдоочулук күбөлүктү көпчүлүгү сатып алганы себеп болгону маалымдалды. Алагөзовдун айтымында жол кырсыгы көп катталып, ага себеп болгон айдоочулардын көпчүлүгү жол эрежесин билбей, күбөлүктү сатып алгандар болууда. Айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом, ошол эле айдоочу сынактан өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Үчүнчү жолу дагы кулап калса, анда төртүнчү жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго турат. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы, дейт Алагөзов. Ошондой эле иш-аракеттер, видео жазуу менен коштолору эч ким майы кызматкерлерин күнөөлөй албай турганы айтылды. Алагөзов жол эрежесин тийиштүү деңгээлде билбегендерди 1-сентябрга чейин жаттоого чакырды.